Ассаламу алейкум, биздин көрүүчүлөр, сиздер менен Ден соолук каналы. Бизде жума сайын ден соолукка тиешелүү видеолор чыгып турат. Буга чейин көптөгөн видеолорду чыгардык. Мээ жөнүндө, көз, өпкө, бөйрөк, эми кезек уйку безине келди. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, уйку безин кое туруп биринчи маанилүү органдарды баштабайсыңбы деп, мисалы жүрөк, бөйрөк дегендерден деп. Ооба, аларды дагы тереңдетип айтып беребиз, бирок биздин өмүрүбүздүн узак болушуна уйку безинин түздөн түз тиешеси бар. Бул дагы адам организминин эң жашоого маанилүү органдарынын бири. Ошондуктан бул органды кантип таза кармаш керек, ага кантип жардам беришибиз керек, кандай адаттар уйку безинин иштешин бузат, ошолорду билип алган маанилүү деп эсептеп ушул видеону чыгарып жатабыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Уйку бези 24 саат иштей алган орган. Ал 24 саат бою биздин жеген тамактарды сиңиргенге тамак сиңирүүчү ферменттерди бөлүп чыгарат. Уйку бези канчалык өзүнүн иштеши начарланса, биздин ден соолук дагы ошончо начарлайт. Эгер уйку безинин иштеши өтө эле начарлап кетсе, биздин ден соолукту оор кырдаалдарга алып келет. Андай учурлар панкреатитке, диабетке, онкологиялык ооруларга алып барат. Комментарийге дагы жазып калтырасыздар, онкологиялык оорулар деген эмне, айта кетпейсиңби деп. Онкологиялык оорулар деген бул шишик оорулары, опухоль деп коет ошолор. Жөнөкөй тил менен рак оорулары. Рак оорусу деген бул жалпы тил, алар ичинен бөлүнөт. Мээнин рагы болот, ташказан рагы болот дегендей, уйку бези начарласа, ошол онкологиялык ооруларга дагы алып келет жана башкаларга. Бирок уйку безинин начар иштөөсү ушундай ооруларга алып келерин билип туруп, маани бербей эле, сезбей эле начар азыктарды жейбиз, начар абалга алып келген адаттарды кыла беребиз жана кантип өзүбүздүн уйку безине жардам беребиз, тилекке каршы аны дагы көпчүлүгүбүз билбейбиз. Бүгүн бул видеодо уйку безин эмнелер бузат, кандай адаттарды ташташыбыз керек, кандай азыктын түрлөрү жабыркатат, ошолорду айтып беребиз. Ошондуктан видеону түрдүрбөй, аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи эле уйку безине терс таасирин тийгизген бул транс майлар жана маргарин. Эгер транс майлар жөнүндө маалыматтарды таап окуп көрсөңөр, алардын зыяны бир нече жолу тастыкталган. Мурунку видеолорубуздун биринде транс майлар жүрөк кан тамырларын бузаарын айтып бергенбиз. Мына ушул транс майлар жеке эле жүрөк кан тамыр системасын эле эмес, уйку безди дагы талкалайт экен. Анткени табиятта, жаратылышта транс майлар негизи жок жана кездешпейт. Бул химиялык жол менен алынган жасалма май. Мунун эсебинен биздин организм аны кантип иштетишти дагы билбейт жана алар биздин организмде чогула берет. Изилдөөчүлөр муну дагы эсептеп көрүшүптүр, транс майлар организмде 50 күнгө чейин туруп калат экен. Андан кийин алар онкологияны чакырышы мүмкүн, ар кандай организмдеги сезгенүүлөрдү жана уйку безди дагы талкалайт. Маргарин деген нерсе бул таза эле транс май. Жана кээ бир азыктарга дагы транс майларды кошушат, анткени бул табигый майдын арзан алмаштыруучусу. Көбүнчө кондитердик азыктарда колдонулат, шоколадтарда, конфеттерде, сапаты төмөн майонезде, колбасаларга дагы кошуп келишет. Бул жерден кийинкиге өтөбүз. Бул майонез жана майонездин негизинде жасалган соустар. Сапатсыз майонез жөнүндө жогоруда айттык, ал эми эл арасында натуралдуу түрдө жасалган майонездар дагы зыян болуп калышы мүмкүн. Иштин баары бул нерседе, достор. Майонез негизи эле бардык майонездер аябай майлуу келет. Алар уксус кислотасы жана горчица менен эң сонун аралашат. Мисалы, салат жасаганда деле байкасаңар, уксус же горчица кошосуңар. Ошолор менен майонез эң сонун аралашат. Булар кошулуп өзүнчө бир уйку безибизге жана анын былжырлуу катмарына сокку берүүчү коктейль болуп калат. Ал нерсе биздин уйку безибизге тамак эритүүчү ферменттерди абдан көп өлчөмдө бөлүп чыгарта баштайт жана уйку безинин сезгенүүсүн чакырат. Уйку безибиз воспаление болот. Ал эми цехтен чыккан сапатсыз майонездерди алсак, ал жакка ар кандай кошулма, түс бергич, көптүргүч бардыгы кошулат. Колдон келсе майонезди өзүңүз жасаңыз жана уксус, горчица менен аралаштырбаганга аракет кылыңыз. Кийинки бул алкоголь же спирт ичимдиктери. Албетте спирт ичимдиктерин таптакыр эле колдонбогула деп айтабыз, бирок аларды колдонгондор дагы бар. Канчалык көп спирт ичимдигин ичсеңер, ошончолук уйку безине зыян. Анткени спирт ичимдигин уйку бези өздөштүрө албайт. Аны эриткенге эч кандай заттарды бөлүп чыгара албайт.
Ошондуктан алкоголдук ичимдиктер түз эле барып таасирин берет. Дүйнөлүк медицинанын өзүнүн сунушу бар, бир күндө адам 20 грамм спирт ичимдигин иче алат деген. Андан ашырса организм өздөштүрө албайт жана терс таасирин тийгизет деген. Бул жакта күнүнө 20 грамм спирт ичимдигин ичкиле деп айтып аткан жокпуз. Эгер ичип калсаңар, организм бир күндө 20 грамм эле көтөрө алат деген сөз. Эми бул кругозоруңар үчүн айтып атабыз. Негизи алкоголдук ичимдиктерди ичпегиле, алардан баары бир сиз жакшы нерсе таппайсыңар. Кээ бирөөлөр бар экен, депрессия, стресс болгондо же жамандык башына түшсө ичкендер. Бул жөнүндө өзүнчө чоң видео чыгарабыз. Эмнеге андай болоорун баардыгын айтып беребиз. Күтүп туруңуз. Кийинки уйку безди бузчу нерсе бул колбаса жасалгалары. Бизди көптөн бери көрүп келе жаткан көрүүчүлөрүбүз байкаган болуш керек, ушул колбаса жасалгалары көп органга зыян алып келерин. Алар уйку безге дагы зыян. Негизи кайра иштетилген эттер, сосиска, колбаса жана башкалар ичеги рагын, кан тамыр ооруларын чакырат. Тамак сиңирүү системаны дагы бузат. Ошону менен бирге биздин айтылып жаткан органга дагы зыяны өтө эле чоң. Анткени ал дагы тамак сиңирүү системасына кирет. Кийинки тамеки чегүү. Тамеки жөнүндө видеобуз чыккан, аны дагы көрүп койгула, бул видеону сонун толуктап турат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында дайыма тамеки чегүү өмүрдү 10 жылга кыскартарын айтышат. Тамеки чегүү жеке эле өпкөнүн рагын, жеке эле кан тамырларга холестерин толтурбай, алар ашказан, ичеги жана тамак сиңирүү системасына терс таасирин бере алат экен. Жана биздин уйку безге дагы никотин таасирин берет. Эми бул жерден эмнени айта алабыз? Эгер тамеки чексеңер, жөн гана таштагыла. Кийинки газдалган суусундуктар. Газдалган суусундуктун газы тамак сиңирүү органдарына негизи эле жакпайт. Аларды көп ичүү гастритти жана панкреатитти чакырышы мүмкүн. Бирок эң эле коркунучтуусу жөн эле газдалган суусундук эмес, таттуу газдалган суусундук. Ал жакта көмүртек дагы бар жана шекердин көп дозасы бар. Буларды көп өлчөмдө колдонуу тамак сиңирүү системасына зыяны өтө эле чоң. Ошондуктан ата-эне болсоңуз, балдарыңызга жөн гана таза суу маанилүү экенин дайыма айтып түшүндүрүп жүрүңүздөр. Кийинки кофе. Кофе таптакыр эле зыян, аны ичпеш керек деген жерибиз жок. Бул жакта көп ичүү жөнүндө сөз кылабыз. Албетте ар бир организм бири-биринен айырмаланып турат, бирок специалисттер күнүнө кофени ичүүнү 250 граммдан ашырбоону сунушталат. Андан көп учурда адам өзүн начар сезүүсүнө алып барат. Кечинде начар уктай баштайт, баш оорубай калат жана башка. Бирок биздин сунуш аз ичкенге аракет кылгыла. 250 граммдан дагы аз. Уйку безине кандай таасири бар десеңиз, кофени канчалык көп ичсеңиз, уйку бези ошончо көп тамак сиңирүү ферменттерин бөлүп чыгарат. Тамак сиңирүү ферменттери көп өлчөмдө бөлүнүп чыкса, алар тамак сиңирүү органдарынын катмарын бузат. Ашказан, ичегинин жана уйку безинин өзүнүкү дагы бузулат. Жана кофе ичүүдөгү эң эле коркунучтуусу бул эртең менен ач карынга кофе ичүү. Бул туура эмес. Тамак сиңирүү системабызга бул жакпайт. Эгер тамак сиңирүү системабыз сүйлөгөндү билгенде, ач карынга кофе ичсек, бизди сөгүп урушмак. Кофени эртең менен ач карынга эмес, эртең мененки тамакты ичкенден кийин 2 сааттан кийин ичүү сунушталат. Жана зыян эффекттерин азайтыш үчүн сүт кошуу дагы сунушталат. Мына ушундай достор, уйку безибизге кам көрүү жөнүндөгү видеобуз. Жакса лайк менен колдоп коюңуздар, биздин калган пайдалуу каналдарга катталууну унутпаңыздар. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча сак саламатта болуңуздар жана эч качан оорубаңыздар.